Улуу Британияда иштеген сезондук жумушчулар үчүн багыт берүү программасы. 5-модуль. Сиздин ден соолугуңуз жана коопсуздугуңуз. Бул Тимур менен Камила. Алар Улуу Британияга сезондук жумушчу программасы менен келишим боюнча фермада иштөөгө келишкен. Мындан мурунку модульда биз турак жай шарты жана жаңы чөйрөгө көнүү тууралуу маалымат бергенбиз. Бул модульда фермадагы жумуш мезгилинде кантип өзүңүздүн ден соолугуңузга жана коопсуздугуңузга кам көрүү керек айтып беребиз. Сиз программанын бардык этабында эч ким, ал тургай сиздин программанын оператору да сиздин программага катышуу үчүн же Улуу Британиядан жумуш издөө үчүн акы албай турганын билишиңиз зарыл. Улуу Британияга баруунун жол акысына байланыштуу чыгымдан сырткары программага катышуу толугу менен акысыз. Сезондук жумушчу программасына катышып жатып сиз сапарга чыгаардан мурун ден соолугуңузга кам көрүүнү жана зарылчылык болсо кайдан жардам алууга болоорун билип алышыңыз керек. Тимур менен Камила жолго чыгаардын алдында саламаттыгын текшерип, фермада иштөөгө кам көрүшүүдө. Ферма сиздин саламаттыгыңызга койгон талаптар менен таанышып алыңыз. Сиз жакшы физикалык абалда болушуңуз керек. Сизге кол менен жасалчу иштерди бир нече саат бою жасоого туура келет. Сизге себет көтөрүүгө туура келиши мүмкүн. Толтурулган себеттин салмагы 25 килограмм чыгат. Сиздин колдоруңуз күчтүү, манжаларыңыз ийкемдүү болушу керек. Сизде багбанчылык менен байланыштуу аллергия болбошу керек. Мисалы, жашылча же бакча өсүмдүктөрүнө аллергия. Эгерде сиздин өнөкөт ооруңуз бар болсо, сезондук жумушчу программасына катышуу боюнча жоопкерчиликтүү чечим кабыл алууда дарыгериңиз менен кеңешиңиз. Жумуш берүүчү фермада иштөөгө ыңгайлуу шарт түзүп бериши керек. Фермадагы ишти баштаардын алдында сизге нускамалар өтүлүп, саламаттыктын жана коопсуздуктун эрежелери орус тилинде түшүндүрүлүшү шарт. Иш берүүчү сизге жумуштан тыныгууларды, эс алуу күндөрүн бериши керек. Программанын оператору медициналык камсыздандырууну кандай колдонууну түшүрүүгө милдеттүү. Гигиеналык жана коопсуз жашоо шарттары менен турак жай жана коопсуз, натыйжалуу транспорттун жеткиликтүүлүгү менен камсыз кылышы керек. Сырткы коркунучтардан коопсуздугуңузду коргоого милдеттүү. Эгерде иш берүүчү тарап сиздин коопсуздугуңузду камсыз кылуу үчүн тийиштүү чараларды көрбөй жатат деп эсептесеңиз, бул тууралуу операторуңузга кабарлаңыз. Фермада иштөө учурунда өзүңүз да сырттагы абанын температурасын байкап, аба ырайына ылайык кийинип, эмгек жана эс алуу тартибин жана албетте коопсуздук техникасын сактап, саламаттыгыңызга кам көрүңүз. Ферма коопсуздугуңуз үчүн сизге жеке коргонуу каражаттарын акысыз бериши керек. Фермада иштөөнүн кандай коркунучтуу жагдайлары бар? Биринчиден, бул кыймыл талап кылган физикалык эмгек. Анын натыйжасында сиздин колу бутуңуз, белиңиз чарчайт. Жумуш жасап жатканда атайын коргоочу каражаттарды да колдонуу талап кылынат. Бул бакчага чачылган химиялык заттардан коргоочу, кесүүчү шайман же колуңузду жаракат алуудан коргоочу нерсе болушу мүмкүн. Фермада иштеп жатып, кантип өзүңүздү коргой аласыз? Фермада техникалык коопсуздук жана эмгекти коргоо процедураларынын эрежелери менен таанышып, аларды ар дайым сактаңыз. Фермада жумушчулардын кимеси биринчи жардам көрсөтө аларын билип алыңыз. Жумушта ар дайым өзүңүздүн жеке коргонуу каражаттарыңызды ала жүрүңүз жана аларды жакшы абалда сактаңыз. Жеке гигиенаны жана жашаган жериңизде тазалыкты сактаңыз. Мекендеги үй-бүлөңүз, досторуңуз менен байланышып туруңуз. Ашыкча иштебеңиз. Физикалык жана моралдык жактан эс алуу маанилүү. Туура тамактанууга аракет кылыңыз жана күн бою суу ичип турууну унутпаңыз. Эгер ооруп калсаңыз, эмгек өргүү алыңыз. Мезгил менен тыныгуу кылып туруңуз. Сапарга чыгуунун алдында оператор менен медициналык камсыздандыруунун бардык шарттарын талкуулап алышыңыз керек. Анткени алар фермага жана операторго жараша өзгөрүшү мүмкүн. Камсыздандырууда камтылган медициналык кызматтар үчүн акы төлөбөйсүз. Сиз программанын оператору аныктап берген кандайдыр бир дарылоону алуудан мурун камсыздандыруу компаниясына маалымат беришиңиз керек. Бул медициналык камсыздандыруу учурун каттоо, туура аткарылышына ынануу үчүн зарыл. Болбосо дарылануунун акысын өзүңүз төлөп каласыз. Айрым камсыздандыруу учурларында чыгымдардын бир бөлүгүн төлөшүңүз керек болуп калышы да мүмкүн. Бул сиздин камсыздандыруу полисиңиздин шарттарына жараша болот. Оператордон сиздин камсыздандыруу өзүнө эмнени камтый турганын тактап алыңыз. Эсиңизде болсун, эгер сиз оорудан же кокустуктан улам эмгекке жарамдуулукту жоготсоңуз, бул программа менен Улуу Британияда кала албайсыз. Өз өлкөңүзгө кайтууга туура келет. Ошол себептен жумуш убагында эмгекти коргоо жана коопсуздук эрежелерин так сактоону унутпаңыз.
жаңы өлкөдөгү жаңы жашоо шарттардан улам канча бир убакытка чейин стресске дуушар болушуңуз мүмкүн. Бул табигый көрүнүш. Бирок узак убакыт бою ден соолугуңуздун көйгөйлөрү менен өз алдыңызча күрөшө албай жатканыңызды сезсеңиз же өзгөчө кырдаалга кабылсаңыз, ферма башчысына же программалык операторуңузга кайрылууңуз керек. Эгер сиз чукул арада медициналык жардам керек болсо, 999 же 112-ге чалыңыз. Эгер чукул арадагы медициналык жардам эмес болсо, 111-ге чалыңыз. Биз ден соолук жана коопсуздук тууралуу 5-модулдун соңуна чыктык. Программанын бул бөлүгү боюнча жетиштүү маалымат алдыңыздар деп ишенебиз. Сиз экрандагы маалыматка ооба же жок деп жооп берүү менен өзүңүздүн билимиңизди текшере аласыз. Ден соолугуңузга кам көрүңүз, техникалык коопсуздук чараларын, жумуш, эс алуу режимин сактаңыз жана чукул абалда байланыша турган тез жардамдын телефон номерлерин сактап алыңыз. 6-модулда биз сезондук жумушчулар программасынын алкагында кардио жана эмгек акы төлөө маселесин кенен талдайбыз.